Саламатсыздар, урматтуу мугалимдер. Мына Агартуу министрлиги тарабынан мугалимдерге берилген алтын казык ноутбугундагы Санарип кампа тиркемесиндеги программасын колдонуунун жол жоболору. Алгач интернетке туташууну көзөмөлгө алыңыздар. Интернетке Wi-Fi аркылуу же болбосо мындай кабель аркылуу уланган болушу керек. Кабель аркылуу улап аласыздар, порт ошол жакта. Андан кийин Санарип кампа деген бул тиркемени эки жолу басып ачасыздар. Негизи бул кампа офлайндагы иштейт, онлайндагы иштейт. Бул жерде кантип колдонуу боюнча жол жоболор турат. Эми мына сол жагына өткөнүңүздөрдө мындай шторка ачылып туруп, бул жерде синхронизациялоо деген баскыч бар. Шуну басасыздар. Баскандан кийин жаңылоону текшерүү деген баскыч турат. Муну бассаңыздар, мынеке жаңы версия жеткиликтүү. Сиздин версияңыз 8.2.4, азыр 8.2.6 деген версиясы чыкты дейт. Жаңы версияны жүктөп алуу дегенди басасыздар. Мынеке жүктөлүүдө эскертүү чыкты, сохранить дегенди басасыздар. Жүктөлүп бүттү. Бул кайсы жерге түшөт? Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бул мой компьютерден загрузка деген папканын ичине түшөт. Мынеке загрузка деген папканы бассаңыздар, бул жерде Санарип кампа install деген чыкты. Муну кандай установка кылабыз? Санарип кампа дегендин үстүнө мыштын курсорун алып барасыздар дагы, мыштын оң жагын басасыздар. Басканда бул жерде запуск от имени администратора деген тандайсыздар. Мынеке бул жерден запустить. Да. Тандагандай мынеке проверка запущена. Санарип кампа ачык турат, ошону жабыш керекпи деди, өзү жапты автоматтык түрдө. Загрузка основных файлов программы деп башталды. Бул бир аз убакытты талап кылган процесс, ошондуктан ушул процесс бүткөнгө чейин күтүп турасыздар. Мынеке бир аз убакыт өткөндөн кийин извлечение основных файлов программы деп жаңы команда кошулду. Дагы бир аз күтүп турсаңыздар, Санарип кампаны орнотуп соңуна чыгат. Мынеке установка успешно завершена деди. Нажмите любую клавишу. Каалаган бир клавишаны бассаңыздар, Санарип кампа өзү автоматтык түрдө ачылат. Жаңы версиясын орнотуп бүттүк. Эми колдонмо программалардын жаңылоосун текшеребиз. Ал үчүн кайрадан эле синхронизация бөлүмүнө өтөсүздөр. Бул жерден кайра эле жаңылоону текшерүү деген баскычты басабыз. Басканда мынеке жеткиликтүү жаңылоолор деп бул жерде предметтер боюнча көрсөтүп атат. Физика предметинен 691 жаңылоо бар экен. Бул физиканын үстүнө бассаңыздар ачылат. Презентация 312 жаңы презентация бар экен. 3D моделдер боюнча 28, сабактардын планы боюнча 280, симуляторлор 61, китептер боюнча 10 жаңы материал бар экен. Бул жерде кайрадан физиканы басып туруп жабып, эми алгебра дегенди ачасыздар. Бул жерде 505 жаңылык бар экен. Ушулардын ар бирине ушундай птичкаларды уруп туруп, баары бүткөндөн кийин мынеке бул жерде бүт предметтер бар. Адам жана коом, тарых, орус тили, орус адабияты, кыргыз тили, информатика, информатикадан 8 жаңылоо бар экен. Бир презентация, 3 сабактын планы, 4 китеп бар экен. Эң акырына түшкөндөн бүт баарын тандап туруп, бул жерден тандалгандарды синхронизациялоо дегенди басасыздар.
Бұл жерде мынантип паузунок кетет. Мына ушул паузунок аягына чейин жетип, бул жер 100% болгондо жаңылоо бүтөт. Анан презентациялардын ичинен керектүүлөрдү тауып пайдалана бересиздер.